бөлүмдө биз ушул түзгөн объектилерибизге, слайдда түзгөн объектилерибизге жана слайдга анимация жасоону карайбыз. Эми анимацияны кантип жасайбыз? Демек, анимация жасоо үчүн биз бул жердеги менюлар тапчасынан анимация деген менюну басабыз. Эми дегиле анимациянын эки түрү бар. Алар биринчиден слайдка, жалпы слайдтын смена слайд деп болот, же слайдтардын өтүшүндөгү анимация жалпы слайдка, жана ошондой эле ошо слайдтын ичиндеги объекттерге анимация болуп эсептелинет. Азыр биз биринчиден слайдтын жалпы өтүшүнө анимацияны карап көрөлү. Мынакей ал анимациябыз бул жерде турат. Эгерде бул анимациянын дагы ар кандай түрлөрү бар, ушул түрлөрүнүн каалагандай бир анимациянын түрүн тандабасак болот. Демек, мынакей карап көрсөңөр, демек бул жерде автоматтык түрдө көргөзүп да жатат кандай анимация экендигин. Ушул жерден кандайдыр бир анимациянын түрүн тандап алалы. Мисалы үчүн ушул анимациянын горизонтальная панорама наружу деген анимацияны тандап алалы. Мынакей, демек биз азыркы учурда бул жалпы слайдка анимация жүргүздүк. Эми бул жерден дагы эмнелерди өзгөртүп алсак болот? Мына ушул жерден эле применить ко всем десек, демек баардык слайдтарга колдонулат ушул анимацияны. Мынакей коюп коелу. Ал эми бул жерде дагы өзгөртө турган по щелчку деген бул биз электрон чыккандын жардамы менен жүргүзөбүз слайдтан слайдка өтүүнү. Ал эми эгерде автоматически дегенди коюп койсок, анда по щелчку дегенди алып автоматически после бул жерден секунданын же минутанын сандарын коесуңар. Бизге секунда эле керек, мисалы 2 секунда же 3 секунда деп автоматтык түрдө коюп көрөлү. Башкача айтканда биз азыркы учурда ушул жалпы слайдтын анимациясын түздүк. Демек, мынакей, эгерде бул жерге дагы бир параметрди кошсоңор болот, бул звук. Башкача айтканда ар бир демек кандайдыр бир анын үн менен коштоп койсоңор болот. Барабан, бластер, ветер, взрыв. Соғыш жөнүндө болуп аткандыктан ушул взрыв дегенди коюп коелу звукка. Эми биз слайдыбызды карап демонстрация кылып көрөлү. Демонстрация кылыш үчүн биз мынакей төмөн жактагы показ слайдов деген менюну басабыз, же болбосо показ слайдов. Андан кийин сначала с текущего. Сначала деген башынан баштайт. С текущего десе биз кайсы слайдты бөлүп турсак ошол жерден баштайт. Произвольный болсо бул каалагандай өзү тандап алып баштай берет. Эми клавиатурадан F5 клавишасын бассаңар дагы силер ал демонстрацияны баштайсыңар. Демек башынан баштап көрөлү. Сначала. Мынакей биздики автоматтык түрдө 2 секунда сайын слайд өзү эле кетип барат. Башкача айтканда өзүнүн биринин артынан экинчиси кетип баратат. Мынакей көрүп атасыңар. Мына. Демек биз ушул слайдтарга башкача айтканда ар бир слайдтын өтүшүнө анимацияны жасадык. Ал эми слайдтын ичиндеги объекттерге анимацияны жасоону биз кийинки сабакта карайбыз. Бул сабакта биз силер менен ушул слайдтардагы жайгашкан объекттерге анимация жасаганды карайлы. Демек, слайдтагы жайгашкан объекттерге анимация жасаш үчүн биз ошол эле анимация деген менюдан настройка анимация деген менюну тандап алабыз. Эгерде ошону баса турган болсок, терезенин оң жагында настройка анимация деген панель келип чыгат. Мынакей бул жерде ошол объекттерге анимация жүргүзүүнүн ар кандай белгилери же болбосо ар кандай параметрлерин өзгөртүүчү инструменттер берилген. Эми кантип анимация жүргүзөбүз? Мына биринчи биз ушул Катюша деген текстке анимация жүргүзүп көрөлү. Демек, текстке анимация жүргүзүш үчүн биз ал текстти бөлүп алабыз. Андан кийин бул жактан добавить эффект деген баскычты басабыз. Мынакей. Бул жерде 4 эффект берилген. Башкача айтканда 4 этап берилген анимацияны берүүнүн. Биринчиси вход. Башкача айтканда объектибиз кирүүдө кандай анимация менен келиш керек. Мына бул жерде бир нече түрлөрү берилген анимациянын. Мисалы бумеранг топол, же болбосо бул жерден другие эффект деген мынакей добавить эффект, вход. Мынакей бул жакта ар кандай анимациянын түрлөрү берилген, же болбосо бул жерден другие эффект деген тандап алсаңар, анда мынакей бу жерде ар кандай группа жана бул жактан биз каалагандай бир анимациянын түрүн тандап алалы. Мисалы средние,
простые, сложные, тотал. Мисалы ветер деп коелу. Мынакей бул жакта көрүнүп турат кандай болуп кетиш керек экендиги. Окей деп коелу. Бул демек кирүүдөгү анимация болду. Эми киргенден кийин выделение же болбосо ошол өзүнүн ордунда туруп анимация болуп келип тургандан кийинки эффект. Мында биз дагы ар кандай түрлөрүн тандабасак болот. Вращение, изменение начертания, изменение размера шрифта, изменение шрифта жана башка. Другие эффекты деген тандап алып, бул жерден биз дагы бир нече группалардын ичинен каалаганын тандап алсак болот экен. Мисалы, бул жерден биз тандап алалы пишущая машинка, так, мигание, цветовая волна, мейли пишущая машинка дегенди тандап алалы. Окей. Бул экинчи, мынакей бул жерде көрүнүп турат анимациялар. Биринчиси входтуку жана экинчиси выделениеники. Алар түстөрү менен белгиленип турат кандай экендиги. Үчүнчүдөн выход. Башкача айтканда кайра чыгыш керек анимация. Анын үчүн эмне кылабыз? Мына растворениени тандап алсаңар, ал жок болуп кетет мындай болуп. Же болбосо башка эффекттерди тандап алсаңар болот. Мынакей изменить дегенди бассаңар, башка эффект берет. Выход, другие эффекты деп мындан дагы бир нече түрлөрүн тандап алсаңар болот экен. Ромб, уголки, шашки, появление, сдвиг жана башка. Мынакей бул жерде бир нече эффекттер берилген, ушулардын каалаганын тандап алсаңар болот. Мисалы, поворот деп коелу. Окей. Мынакей выходтыкын жасадык. Эми биз выделениенин өчүрүп койгон экенбиз. Ошону кайрадан коюп коелу. Пишущая машинка дегенбиз, мынакей выделение. Бул жерден дагы анимацияны кайсынан кийин кайсынысы аткарылыш керек экендигин өзүңөр тандап алсаңар болот. Мисалы үчүн мына выделение дегенди мен ортосуна жылдырган кармайм дагы өйдө тартып коем. Мына ортосуна жылып калды. Мына 3 эффект болду. Эми ал эми акыркы эффектиси боюнча кийинки сабакта карайбыз. Бул пути перемещения деген өзүнчө кеңири карайбыз. Мынакей ошондой эле эми бул жерден үчөөнүн тең баардыгын бир коюунун кереги деле жок. Мисалы, каалагандай кылып койсоңор болот өзүңөр. Эми ар бир эмеге жараша. Мисалы, входту койсоңор болот, же выделениени койсоңор, же выход үчөөнүн бирөөнүн да койсоңор, же үчөөнүн бир эле койсоңор болот. Меники азыр үчөө тең бир коюлуп турат. Эми бул учурда кандай презентация жасалат экендигин карап көрөлү. Мынакей презентацияны баштайлы. Мынакей автоматтык түрдө 3 эффект кайталанды. Башкача айтканда биринчи келип түшүп, мына дагы бир жолу көрсөтөйүн. Биз койгон эффекттердин баары кайталанат. Мынакей анын үчүн кайсы эффекттерди койдук, аны дагы мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү деп бул жакта белгиленип да турат. Баса турган болсок, мынакей биринчиси келип түшүү, пошелочка ветер боюнча, ветер келип кирүү ветер, выделение пишущая машинка жана выход поворот. Эми дагы бир жол карап көрөлү. Мынакей биринчи эффект бул кетип атат. Экинчи эффект жана үчүнчү эффект. Мынакей достор, демек биз ушу текстке анимацияны жасоону карадык. Эми кийинки сабакта биз андан башка дагы параметрлерин өзгөртүүнү карайбыз. Биз жана айткан 4-чү этабындагы анимацияны колдонуп көрөлү. Анын үчүн биз ылдый жагында согушту жыйынтыктоо деген текстке колдонуп көрөлү анимацияны. Демек бул анимация эмне кылат? Бул анимация пути перемещения деп аталат. Башкача айтканда биздин кыймылыбыздын, анимациялык кыймылыбыздын жолун көрсөтүүчү анимация болуп эсептелет. Мына бул жерде автоматтык түрдө ар кандай жолдор берилген. Мынакей карап көрүп турган болсок, кандайча кетип атат. Мына көрүп атасыңар. Пути перемещения. Вправо по кривой дейт турган болсок. Биздики анимациясы ылдый болгондуктан ылдый көрүнбөй калат. Мына өйдөрөөк чыгарып коет турган болсок, эгерде биринчисин жок кылып, эми мынакей просмотрду басып көрсөңөр, тигине биринчиси кетти, экинчи, үчүнчү жана ылдыйкысы дагы ошол биз берген жол боюнча кыймылдап атат. Эми мындан башка силер
көптөгөн жол берсеңер болот. Мына пути перемещения деп. Круг, овал, ал эми бунусу болсо нарисовать пользовательский путь. Бул биз өзүбүз сүрөттөп же болбосо тартып берген жол менен кыймылдайт. Мисалы үчүн мынакей линия менен жазсаңар болот. Кривая, полилиния же рисована. Мынакей биз сүрөт тартып көрөлү. Мисалы мынакей момундай кылып, башкача айтканда жылдызды кошо айлантып, спираль боюнча айланып келип, анан кийин өзүңдүн ордуңа келесиң деп берип атам мен. Эми көрөлү. Мынакей, көрдүңөрбү? Демек мен чийген жол менен кетип атат. Же болбосо башкача дагы кылып көрөлү. Мисалы пользовательский путь, кривая деп коеюн. Мынакей. Мындай кылып түзүп атам мен. Ушул жол менен азыр биздин анимация берген текстибиз айланыш керек. Мынакей көрдүңөрбү? Кандай жолду берсеңер, ошол жол менен ал анимациялык кыймылды жасап көрөт экен. Мынакей, мындан башка дагы көптөгөн другие пути перемещения деген тандап алсаңар, мынакей бул жакта дагы көптөгөн түрлөрү бар. Ошо башкача айтканда кыймылдын. Мынакей шестиконечная звезда, вверх, же болбосо влево, вправо, четырехугольник, по спирали, мынакей особый дегендей дагы бар. Мынакей бул жактан дагы ар кандай тандап алсаңар болот. Окей дейт турамысыңар. Мынакей биздики төмөн көздөй болот. Муну жогору чыгарып коелу. Мисалы просмотр. Биринчилери кетти. Үчүнчү, анан мынакей биздики моногул сүрөт боюнча мынакей. Биз бул жака жасаган анимациябыздын баарысы мынакей анимациялык терезеде баарды көрүнүп турат экен. Мына 4-үчүбүз дагы кандай анимация жасалгандыгы жөнүндө көрүндү. Демек, мынакей пути перемещения деген анимация боюнча биз ушул өзүбүз берген же болбосо өзүбүз тартып берген жол менен бул объектти кыймылдатууга мажбур кылат экенбиз. Эми кийинки сабакта башка параметрлерин карайлы. Ошону менен бул сабагыбыз аягына чыкты.